28 апрель күнү тажик тарабынан чегарачылар менен чогуу жарандар келип туруп, мынау камерага атайын биз жакты карап столбага камера кое баштады. Биз тараптан охраняемый объекте бар эскертүү болгон, алгыла деген, бирок даярданып келген, чыгып койгон, кайра түшүп кеткен. Алгыла дегенге ого туткандан башка чараны бардын көргөн, бирок алышкан эмес ошол. Экинчи столбага койгонго биз жол берген эмеспиз. Ошол күнү чоң чегара кызматкерлери келип, биздикилерге сүйлөшүүлөр жүргүздү, бирок алабыз деп отуруп кечик киргизди. Түштөн кийин саат 18:00 чамасында биздин жарандар келип, бизге тиешелүү жерлерге камера отургузуп, ушул жерде иштеген сунчулар биригип алганга аракет кылган. Себеби бул столба, бул жер бизге таандык болгон. Ал тараптан Тажик Республикасына айланып 30 адам келип, биздин жарандарды таш менен уруп, бул жерден кылышкан. Эки жактуу ташылгучу болгон 28 күнү. Мына ортого түшүп, чегара башкармалыгында ички иштер кызматкерлери келип ортого түшүп, ташылгучуну токтотуп, ошол боюнча камера алып калды. Эртеси 29 апрель күнү элдер топтолуп 200-300ге жакын жаран биз тараптан ошончо эле эл саны менен тажик тараптан келип эки жакка топтолгон. Биз тараптан келген элдердин максаты биздин территорияга басып келип камерасын койгон, камераны алып салуу талабы менен келген. Эч кандай курал-жарак агрессия болгон эмес. Моска жакындап келгенде эле тажик тараптан таш ыргытуу башталды. Таш ыргытуу учурунда тажик тараптан жарандар чегарачылар менен чогуу ошолордун ок атуу өңүтүнөн мергенчилик ок менен биздин жарандарды ата баштады. Биздин жарандардан 10-15ке жакын жаракат алды, огнестрельный ранение алды. Бул 10 минут ошондой болду. 10 минуттан кийин биздин жарандар артка чегине баштады. Мына мосттон нары өтпөй бул жерде турган жарандар артка чегинди. Тажик тарап мына жерге чейин чыккан экен. Тажик менен. Ошол учурда тажик тараптан автоматтын үнү чыкты. Автоматтын үнү чыккандан кийин биз жактан да эскертүү автомат атылды. Эскертүү автомат атылгандан кийин эле булар даяр турган Тажик Республикасы чегарачылары курал колдонду. Курал колдонуу чегара аймагында, чегара тилкелеринде автомат менен же эскертүү боюнча колдонуш керек болчу. Булар чегара кызматынын тартибин бузуп, крупный калибрный, чоң калибрдик миномет менен, гранатомет менен, жарылуучу снаряддар менен курал колдонду. Курал колдонууда биздин жарандарды биз ушул жердеги аскер кызматкерлери позицияларга алып кирип, болушунча позицияларга жаткырып сактаганга аракет кылдык. Тилекке каршы кээ бир биздин жарандарга снаряддын огу түшүп, ушул жерден каза болуп калгандар болду.